Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 14 декабрда Бишкек шаарындагы Бишкек парк соода борборунда Супер Инфо жана Супер KG порталы уюштурган. Колдонуучулардын добушу аркылуу жеңишке жеткен жылдын суперлерин сыйлоо аземи өтүүдө. Жылдын супер футболчусу 2019 наамынын ээси Гүлжигит Алыкулов атасы ага дайыма күч дем берип келгенин айтты. Сыйлыгымды атама арнайм. Атам мени ар дайым колдоп жүрдү. Жеңиш мага чоң күч дем берди. Мындан ары дагы элим үчүн ийгиликтерди жаратканга аракет кылам дейт Гүлжигит Алыкулов. Добушка маданият жана шоу-бизнес тармагында бул жыл ичинде тыным албай иштеп, тер төгүп эмгектенген ырчы актриса, вайнер, режиссерлор коюлган. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына күбө катары суракка чакырылды. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы өздүк баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, Жолдубаева азыркы тапта Ички иштер министрлигинин тергөө кызматында. Кошумчалай кетсек, Кундуз Жолдубаева буга чейин бир нече жолу 7-8 августта Кой Таш окуясына байланыштуу УКМКга дагы сурак берген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек-Ош жолунда кышкысын айдоочулар үчүн кандай шарттар түзүлгөнүн айтып берди. Кеп автотыгындарга жана өзгөчө кырдаалдарга кар көчкү, таштын кулашы сыяктуу даярдык тууралуу болуп жатат. Сосновка постунда 200 кишиге ылайыкталган жылынуу пункту ачылды. Ал жерде айдоочулар менен жүргүнчүлөргө тамак аш берилет. Кара Балта шаарындагы Макаренко атындагы орто мектепте 50 адам үчүн түнөөчү жай ачылды. Жолдун 129-чакырымда ÖKMдин жана генералдык штабтын бирден жүк ташуучу унаалар жана куткаруучулар нөөмөттө турат. 154-чакырымда ÖKMдин куткаруучулары, ал эми 238-чакырымында авариялык куткаруучу топ бар. Арал постунда 2 жылынуучу пункт ачылган, анда тез дайындалуучу тамактар запасы жана 100 кишиге жетчү идиш аяк бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу боюнча маалымат берди. Буга чейин 12 декабрда Батукаевди абактан мыйзамсыз бошотуу боюнча соттук отурум Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу жылдырылган. УКМКнын маалымат кызматынын айтымында Атамбаев күнү-түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө. Анын абалы канааттандыраарлык. Крим төбөлү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Бишкектин 1-Май райондук сотунун отуруму 17 декабрга жылдырылган. Фрунзе гипермаркетиндеги мөөнөтүнөн ашып кеткен азык-түлүктөрү сатылууда. Бул тууралуу Факт KGге окурманыбыз билдирди. Окурманыбыздын жазган билдирүүсүн кандай болсо, ошол боюнча берүүнү туура көрдүк. Бул боюнча окуяны жеринен иликтеп, анан жалпыга маалымдайбыз. Саламатсыздарбы? Факт KG Фрунзе гипермаркети жарактуу мөөнөттө өткөн сырды ушинтип өздөрү узартышат экен. Бардык сырдын кагаздары экинчи жолу чапталган же сыйрылып кайра чапталган. Бир айга узартып, 20 ноябрга чейинки азыкты 20 декабрга узарткан. Бул шаардын чет жагындагы Зари аймагындагы Фрунзе маркетинен тартылган. Уйгур ишкери Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, мамлекеттик чыгара кызматынын мурдагы офицерлери Айбек Камчыбеков менен Марлис Осмонбековду суракка чакырды. Бул тууралуу мекеменин расмий билдирүүсүндө айтылды. УКМК ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да суракка чакырылаарын кабарлап, алар Кыргызстанга келсе өздөрүнүн жана жакындарынын коопсуздугуна кепилдик берилерин кабарлады. Мекеме журналисттик иликтөөнүн материалдарынын көчүрмөлөрүн Азаттык радиосунан алганын ырастады. Алар тергөөнүн материалдарына кыстарылды. Мурдараак иликтөөчү журналисттердин коопсуздугун камсыздоого президент Сооронбай Жээнбеков да убада берген. Кыргызстандын бажысында коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген кытайлык уйгур тектүү Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен атып өлтүрүлгөн. Түркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 киши кармалды. Иликтөөдө Саймайти журналисттерге аны Кыргызстанда сабоо жана өлтүрүү жөнүндө коркутуулар болгонун кабарлаган. Бул факт боюнча УКМК адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча тергөө баштаганын билдирип, журналисттерди суракка чакырган. Иликтөөнүн авторлорунун бири Али Токтакунов Азаттыктын Прага шаарындагы баш кеңсесинде туруктуу иштейт. Исаков 2020 жылдын февраль айына чейин Прага шаарындагы кеңсеге кызмат сапарына жөнөтүлгөн. Азаттык медиа мекемеси коомчулукта резонанс жараткан соңку журналисттик иликтөөлөрүнө байланыштуу укук коргоо органдары менен кызматташууга даяр экенин белгилейт. Ушундан улам күбө катары суракка чакырылган журналисттер чет өлкөдө болгондугуна карабастан Skype аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин билдирген. 13 декабрда иликтөө боюнча материалдарды УКМКга өткөрүп берди.
3 миллион сом пара талап кылганга шектелип, жогорку соттун кызматкери кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдирди. 2019-жылдын 15-октябрында башкы прокуратурасына түшкөн материалдардын негизинде УКМК тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейистерине жогорку сотуна караштуу соттук департаментинин ресурстар башкармалыгынын башчысы АА тарабынан ийри өлчөмдөгү пара талап кылынгандыгы катталды. Такталгандай, АА соттук департаменттин кызматкерлери менен алдын ала сүйлөшүп алып, ЖЧК жетекчиси СГ райондук соттордун биринин административдик имаратын капиталдык ремонт кылуудагы тендерде утуу маселесин оңунан чечип берүү үчүн 3 миллион сом өлчөмүндө пара алган. 2019-жылы 11-декабрында ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө АА УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. Азыркы убакта сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин кан басымы төмөндөп кетти. Бул тууралуу 24 KG агенттигине жактоочу Замир Жошев билдирди. Анын айтымында айыпталуучуну ооруканага жаткыруу азырынча талап кылынбайт, бирок УКМКнын тергөө абагында Атамбаевдин ден соолугу начарлашы мүмкүн. Бул имарат айыгууга шарт түзүп бербейт. Мындан улам анын ден соолугуна байланыштуу баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч менен кайрылабыз, деди жактоочу. Ал кечээ Атамбаевди дарыгерлер текшерүүдөн өткөргөнүн айтты. Алмазбек Атамбаевга укук коргоо органдарына карата зомбулук көрсөтүү, адам өлтүрүү, барымтага алуу, массалык башламандык уюштуруу, жемкорлук айыбы тагылууда. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун сөз эркиндигин коргоо принциптерин карманып, күчтүү жарандык коомдун болушун колдогону белгилүү. Мамлекет башчысы бул тууралуу эл алдына чыгып сүйлөгөндө да, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушканда да, өлкөнүн жана чет элдик ММКга берген маектеринде да баса белгилеп келет. Кыргыз Республикасынын президенти дал ушул жагдайлар өлкөнү өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт деген көз карашынан кайтпайт. Мамлекет башчысы азыркы абалга кандай гана реакция кылбасын, коомчулук тараптан сот иштерине жана соттун чечимине басым жасоо аракети кабыл алынышы мүмкүн. Бардык соттук териштирүүлөр, анын ичинде медиага карата дагы укуктук кана талаада жүргүзүлүшү керек. Ошого карабастан, бул факт ар дайым сөз эркиндигинин принциптерин карманып келген Кыргыз Республикасынын президентинин гана эмес, биздин демократиялык өлкөнүн аброюна шек келтирерин так кесе билдиребиз. Макаладагы каармандардын ар бири дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө окуп, ийгиликке жете алгандар. Ошого карабай алар мекен үчүн артка кайтып келишкен. Эл арасында акылдуулар чет өлкөгө кетип калышкан деген пикирлер айтылып эле жүрөт. Чындап эле сыртта бир нече тилде эркин сүйлөп, дүйнөдө таанымал ишканаларда иштеп жүргөн кыргызстандыктар жок эмес. Бирок канчалык тоскоолдуктарды баштан кечирип, эми жемишин көрчү учурга жеткенде Кыргызстанга кызмат кылам деп кайтып келгендер бар. Аз, бирок бар. Бүгүн Спутник бычакка сап 6 жигитти тизмектеди. Ар биринин ийгилиги жаштарга үлгү болорлук. Мирлан Акчигитов Улуу Британиядан Кыргызстанга кайтканына 13 жыл болду. Ал Бредфорд шаарына 1 жылдык курста окууга 19 жашында барып, андан ары иштеп кеткен. Студент болуп жүргөндө эле KFC тамактануу жайына тазалоочу болуп орношкон. Англис тилин билгендиги жана эмгекчилдигинин аркасы менен көп өтпөйлүү ошол жердин шеф-менеджерлигине көтөрүлгөн. Кийин Бредфордтон жарым сааттык жерде жайгашкан Лидс деген шаардагы дүкөнгө сатуучу болуп кирип, Кыргызстан үчүн жомоктогудай айлык, тагыраак айына 13-14 миң доллар таба баштаган. Бирок мунун баарын таштап 2006-жылы мекенине кайткан. Азыр Акчигитов өнөктөштөрү менен биргеликте рынокто бири-бирине атаандаш 3 курулуш компаниясына ээлик кылат. Мындан тышкары айтылуу брендтердин бирин Бишкекке франшиза жол менен алып келген. Кыскасы, бир топ кишини иш менен камсыз кылган. Дамир Осмонов чет өлкөдөн тажрыйба алып, мекениме кызмат кылам деп өзүнө берген убадасына турган адистердин бири кардиолог Дамир Осмонов. Ал Түркия мамлекетинде дарыгер дипломуна ээ болуп, кийин Стамбул жана Алматы шаарларында эмгектенген. Өзүнүн айтымында, Кыргызстанга кайтып келүү оңой болгон жок. Анткени ал өткөн даярдыкка толук кандуу иштеп кетүүсүнө мамлекеттик ооруканалардын шарты такыр туура келчү эмес. Бирок Осмоновго жеке клиника ачып жаткан ишкер чогуу иштешүүнү сунуш кылып, керектүү жабдуулардын бардыгын сатып берген. Азыр ал жеке клиниканын башкы дарыгери. Руслан Шаршебаев Түркияда билим алып, мыкты ооруканаларда иштеп жүрүп, туулган жерине кайткан дагы бир дарыгер Руслан Шаршебаев. Ал дагы жөн келбей, инсульт, залалдуу шишик сыяктуу кооптуу оорулардын рентгенохирургия жол менен дарылоону үйрөнүп келди. Жөнөкөй тил менен айтканда, денеге бычак тийгизбей, Кыргызстан үчүн жаңы болуп эсептелген ыкма менен операцияларды жасайт. Өзүнүн айтымында, бул нерсе кыргызстандыктар үчүн сапаттуу гана дарыланып, тим болбой миңдеген долларын үнөмдөп калууга жардам берет. Анткени биздин мекендештер ушул сыяктуу операцияларды жасатуу үчүн ошол эле Түркия, Индия сыяктуу өлкөлөргө барып жүрүшөт. Русландын Бишкекте иштеп жатканына жыл айлана элек. Бакыт Токтогазиев Бишкектен алган медициналык билимин Москвадагы Пирогов атындагы
Пирогов атындагы университетте, андан соң Логинов атындагы клиникалык илимий практикалык борбордо тереңдеткен. Кесиби хирург-онколог. Окуусун аяктаган соң 2 жыл Москва шаарындагы номер 31 ооруканада иштеген. Кыргызстанда иштеп жатканына 1 жыл болду. Азыр ал Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын илимий практикалык борборунда директордун орун басары. Алмаз Арапов аттуу мекендешибиз чет өлкөдөн Кыргызстанга билим берүү тармагын жакшыртуу үчүн кайтып келген. ЖК академиясы бар, анда окуйм деген балдарды дүйнөлүк стандартка даярдашат. Башкача айтканда, балдардын чет өлкөдө сапаттуу билим алып, эл аралык тажрыйба топтоосуна жардам берет. Өзү Түркиядан тарта АКШ, Германия, Япония сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө окуп, ири ишканаларында иштеген. Түркияда окуп жүргөндө Япониядагы ири фонддордун бири менен иштешип, стипендия алчу. Кийин Японияда оң рулдуу унааларды экспорттоп, ишкерлик кылган. Андан соң АКШнын юридикалык департаментинин виза бөлүмүндө, Германиядагы Microsoft компаниясынан кийинки эле орунда турган IT компанияда эмгектенген. Алтынбек Исмаилов былтыр өкмөттүн алдындагы жогорку технологиялар паркынын директору болуп тайындалган. Ага чейин АКШдагы Колумбия университетинде экономика жана саясий өнүгүү адистиги боюнча билимин тереңдетип, бир канча ири долбоорлорго катышып келген. Мисалы, Евразия реконструкция жана өнүктүрүү банкы үчүн жасалган чакан ишканаларды өнүктүрүү долбооруна кол кабыш кылган. Кийин эл аралык экономиканы өнүктүрүү кеңешинде тажрыйба алган. Учурдагы негизги максаттарынын бири артыкчылыктуу, бирок Кыргызстандын экономикасына жарытарлык салым кошо элек IT тармагын биздин өлкө үчүн кирешелүү тармактардын катарына кошуу. Баса макаладагы ар бир каармандын Спутник сайтында маеги бар. Анда алар чет жерде кантип билим алып, ийгиликке жетүү үчүн башынан кандай тоскоолдуктарды өткөргөнүн айтып беришкен. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.